Улуу Атамекендик согуш жылдарында Теңиртау жергесинен 19.469 эр азамат өзү катылган жолго каршы атташкан. Алардын 12.000 уруш таларда курман болушса, 3.400-ü алигиче дайынсыз. Ал эми жетимге кайра кичи мекендерине аман эсен кайтып келишкен. Алардын арасындагы экөө Анвар Чортеков жана Дайыр Асанов көрсөткөн эрдиктери жана каармандары үчүн эң жогорку Советтер Союзунун баатыры наамына арзыган. Бүгүнкү тынчтык үчүн кан жанын аянышпаган мына ушул чоң аталарыбыздын жана аталарыбыздын жаркын элестерине таазим иретиндеги майрамдык иш-чара Тянь-Шань эс алуу паркындагы түбөлүк отко гүл чамбарларды коюу, ошол каардуу согушта шейит кеткендерге Куран окуу сыяктуу жөрөлгөлөр менен башталды. Салт болуп калган ушул көрүнүштөрдөн кийин Өлбөс полк жүрүшүнүн катышуучулары калаанын борбордук аянтын карай бет алышты. Алардын арасындагы Анаркул Калматованын атасы Мукен Калматов алгачкы кармашына 1941-жылы белгилүү Волоколамск шоссесине кирип, кийин жүздөгөн калктуу пункттарды, анын ичинде Ленинградты Хрущевдон чыгарууда жана Европаны бошотууда өзгөчөлөнүү менен Рейхстагта кызыл туу желбирегенде кичи мекенине кайткан. Өмүрлүк жолдошу Каакы Калматова орукта эмгектенип, улуу жеңишти жакынатууга бар күч кубатын жумшаган. Ушундай жакшы сөздөрдү айтып папам. Анан согуш болбосун, аман эсен жүргүлө деп. Анан азыр эми папашам жок. Апам ошо тылдагыларды бүт байпак түйүп ош жерде болгон жакшылыктардын баарын көрсөтүп, ушундай жакшы кайтып келди, аман эсен болуп. Кызы сүрөтүн көтөргөн Абдикерим Бактыгулов да улуу Атамекендик согуштун биринчи күнү эле фронтко жөнөгөн. Москваны коргоодо эрдиктин мыкты үлгүсүн көрсөткөн ал бул сапатын 1944-жылы ошондогу Кенигсберг, азыркы Калининград шаарында да кайталап, тилекке каршы баатырларча курман болгон. Азыр болсо ошо Калининград шаарында атамдын алтын тамга менен жазылган Кыргызстан боюнча менин атамдын эстелиги коюлду. Эч качан согуш болбосун, тынччылык болсун. Биздин өсүп келаткан балдарыбыз эч качан согушту көрбөсүн. Эч ким, эч нерсе эч качан унутулбайт демекчи, Нарын регионалдык архив башкармасындагылар улуу жеңиштин 80 жылдыгынын урматына буга чейин ачыкка чыкпай жүргөн материалдарды чогултушуп, алардын төлүктүүлүгүн камсыз кылуунун аракетинде. Согушка барып катышып келген чоң аталарыбыздын үйүндө сакталып турган каттары, балким документтери болсо ушул архивдин сактоосун алып, ошону бүгүнкү күндүн талабына ылайык санап бериштүү иштери жүрүп атат. Бүгүнкү күндө ошол 3 чоң атанын бир 100ге чукул каты бар. Бул кан майдандан тылга жазылган, тылдан майданга жазылган каттан экөө бар да. Жогоруда ысымдар аталышкан жана алардын куралдаштары жаратышкан улуу жеңиштин 80 жылдык майрамы Нарында аскер техникалык парады менен коштолду. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР Нарын.